Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү эфирде мен Айнас Кадырова алып барам, саламатсыздарбы? Бир үй бүлө мүчөлөрүнүн өлтүрүлүшү коомду селт этtirди. Адам өмүрүн алуу бул жеткен ырайымсыздык, жырткычтык. Апасы, кызы, уулунун өз үйүндө өлтүрүлүшү боюнча көп суроолор, талаптар кабыргасынан коюлууда. Бул кылмышка шектүү буга чейин улуттук коопсуздук кызматында иштеген экен. Тутумдун кызматкерлери эмоционалдык, психикалык жактан туруктуу болушу керек деп айтылат. Эми сөздүн ачыгы анча-мынча чекистер. Албетте бар эмес. Жер менен баскысы келберин коом деле жакшы билет. Шектүү ошондой текебер кызматкердин катарынан эмес беле деген суроо туулат. Иштеп, укуругу узун болуп турган кезинде кандай жоруктарды жасады экен? Алар жабылуу аяк боюнча калдыбы деген суроону коомчулук узатууда. Ананда укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин бардыгын психиатриялык экспертизадан өткөрүү керектиги көрүндү. Ананда ал буга чейин жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышкан экен. Бул жерде дагы көзгө сайып көрсөтө турган маселе талапкерлердин психикасын дыккат текшерүүдөн өткөндөн кийин шайлоого катышууга уруксат берүү керек. Ырайымсыздык, адам өлтүрүү, зордук, зомбулук — бул коомдун жарасы. Мындай жаңылык күндө чыгып турат. Ушул өңүттөгү кылмыштар адамдагы руханий жардылыктан улам жасалат. Мындан улам материалдык эмес, руханий баалуулукка маани бериш керектиги кашкайып көрүнүүдө. Дагы бир үрөө учурган жаңылык. Үй бүлөлүк балдар үйүнүн кызматкерлери тарбиялануучуга орой мамиле жасаган. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун аймактык өкүлчүлүгүнө 5 жаштагы балага орой мамиле жасалганын көрсөткөн видео тасма келип түшкөн. 10 февралда комиссия мүчөлөрү Ош шаардык прокуратурасынын өкүлү Аида Самаева менен бирге Лотос балдар үйүнө барып текшерүү жүргүзгөн. Мекеменин жетекчиси Рахат Аманова кыздар урушуп жатканда ажыраткан. Ошондо катуу кармап койгон окшойм деген. Бирок көк ала болгончо кармадыбы деген суроо жаралбай койбойт. Ананда 5 жашар кыздын бетиндеги көгөргөн тактар эмнеден пайда болгон? Буга балдар үйүнүн жетекчиси жооп бере алган эмес. Жыйынтыгында Лотос үй бүлөлүк балдар үйүнүн директору жана жабыркаган тарбиялануучу менен сүйлөшүүдөн кийин комиссия мүчөлөрү мыйзамсыз аракеттер Аманова тарабынан жасалган деген бүтүмгө келишкен. Топтолгон материалдар тиешелүү мыйзамдуу чараларды көрүү үчүн Ош прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Түркиядагы жер титирөөдө жер менен жексен болуп калган көп кабаттуу турак жайлардын көрүнүшүнөн улам Бишкек менен башка шаарлардагы курулуп жаткан үйлөрдүн сапаты кандай деген суроо жаралбай койгон жок. Ал арада курулуш компанияларына көп кабаттуу үйдү пайдалуу түптөлүп жатканда сатууга тыюу салынары айтылууда. Муну министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтканында дагы эп бар. Анткени курулуш компаниялар үйдүн котлованын казып жатканда эле батирлерди сатып жиберишет. Андан түшкөн акчага үстүн көтөрөт. Бирок анын сапаты кандай болот деген маселеге көп башын оорутушпайт. Ушул жылдын 1-кварталынан баштап курулуш компаниялары үйдү салып бүтмөйүнчө сатпайт. Алар турак жайды өзүнүн акчасына же кредиттин эсебине салышы керек. Ал эми кардарлар акчасын банкка салат. Ошол банк компания менен үй алуучунун ортосунда кепил болуп берет. Андан соң алар фирмаларды төмөн пайыз менен каржылайт. Төлөй албасак өлөлүбү эми? Бул министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун сөзү. Анда кеп башынан болсун. Пенсия жашоо минимумунан төмөн болбошу керекпи же кандай болуш керек? Маселе парламентте кабыргасынан коюлуп, ал тургай министрлер кабинетинин отставкасын талап кылганга чейин жеткирди. Буга Акылбек Жапаров башында турган өкмөттүн Конституциясынын 44-беренесин чечмелеп берүү боюнча Конституциялык сотко кайрылганы себеп болду. Так маалымат болуш үчүн биз өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп Конституциялык сотко кайрылдык. Конституциялык сотко кайрылуунун кажети жок. Ал жерде төлө деп турат, бүттү. Анын түшүнүштүн кажети жок. Төлөбөсөк өлөйлүбү эми? Төлөбөсөк өлүп калайлыбы? Төлөй албасаңар иштей албайбыз дегиле да. Биз Конституцияны аткарбайбыз дегиле да. Биз иштеп атабыз. Ошо Конституциянын статьясын так чечмелеп бере турган орган бар. Аны сиз дагы мен да чечмелей албайм. Сиз аны так билесиз. Конституциялык сот гана бере алат. Разъясненияны, толкованияны дагы. 44-беренесинде анын түшүндүрмөсүнүн кажети жок, так жазылып турат. Кыргызстанда пенсиялар, жөлөк пулдар, пособиялар эң төмөнкү керектелүүчү куржундан кем болбойт деп турат. Бүт анын эмесин түшүнүксүз.
Эскерте кетсек, азыр эң төмөнкү пенсия 1200 сом, ал эми 1 айлык жашоо минимуму 7000 сомдой. Бирок жогоруда 1200 сом пенсия алган адам кантип жашайт? 2021 жылы кол коюлган баш мыйзамдагы 44-берене Кыргызстандын экономикалык абалы эске алынбастан киргизилип калганбы деген суроо жаралбай койбойт. Дегеле социалдык фондду реформалоо мезгил талабы. Анткени акыркы учурда тармактагы баш аламандык боюнча көп айтылууда. Нурпресске ат башынын социалдык фонду боюнча кайрылуу келип түштү. Анда райондун фондунун жетекчиси Талант Карыбеков боюнча айтылат. Аймактын аталган тутумунда чаржайыттык мыйзамсыздык өкүм сүрүп жатканы баяндалат. Ананда ал 1 жылда 3-4 айлап эмгек өргүү менен ооруканалап жүрөт. Иш тартибинде мыйзам бузуулар көп экени кабарланды. Мына ушул кайрылуу боюнча Нурпресстагы журналисттик иликтөө жүргүзүп, жакынкы аралыкта элге алып чыгат. Нурпресстин жаңылыктарын Facebook, Instagram, Telegram, YouTube'дан көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.